Балыкчы шаарыбыздын ушу кире бериши боюнча да жакшы иштер жүрүп атат. Буга чейин мынакей бизде 33 гектар жерде биз Токой чарбасынан муниципалитетке алганбыз. Ошол жерге президентибиздин тапшырмасы менен мына экопо салынып, кыргыз дүйнөсү салынып, анан бери жака бир коммерческий объектилер салынат да. Үстүнкү тарап жака мынакей балык базар, өрүк базар, карагат, кандайдыр бир жер жемиш өстүргөн биздин дыйканчыларга бир шарт түзүлөт ошол жакачы. Анан президентибиздин тапшырмасы менен ошол жерди президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Тургунбековичтер жасап баштап атышат десек болот, Кудай буйрса. Ошол эле жанында 1 гектар 30 сотый жерде бул Улан кафесине тиешелүү жер бар. Бул жерде болсо Red Petroleum алган болчу. Red Petroleum'да проектisi абдан жакшы. Булардагы бул жерде да Адилет Мамбетов деген анан ошол байкелерибиз көзөмөлдөп жасатып атышат. Азыркы учурда булардыкыда ушул жер кыргыз дүйнөсү болот. Баягы биздин тарыхый кафе болуп калган бул жерчи, ресторан болуп. Ошол себептен Улан кафеси ошол бойдон калат, тарыхый бир кафе болуп иштелет. Анан ушу кире беришибиз Кудай буйрса туристтерди бир жакшы тосуп алган бир жай болот десек болот. Ушу заправкалардын тегерек четиндеги жерлер муниципалитетке тиешелүү жерлер, ушу ар бир заправкаларга, ар бир коммерческий объектилерге деп койсок болот, ба жеке менчик жерлердин прилегающий территорияларын азилнение кылуу боюнча тапшырма бергенбиз. Ошонун негизинде Red Petroleum азилнение иштерин кылып атышат.